кечеги Каргашалы окуяда аялы каза болуп калды, күйөөсү өлтүрдү. 20 жылдыктын айынан бир арам бир ыплас бир 20 жылдыктын 20 жылдыгыңыз кийин деп деле айта берем мен. Ушу 10 жылдыгыңды да урганым жок, 20 жылдыгыңды да урганым жок. Мен ойлойм да мынандай жерде бир ыплас 10 жылдык 20 сөзсүз арак шарап болот да. Ошонун ошо баягы ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден анан бир ыплас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн жөн өлтүрбөйт да, жөндөн жөн эле барып эле катынды ата берсин. Бир жаман иш болгон да. Бирок себеби ошо баягы 10 жылдык 20 жылдык себеп болуп атат. Жөн эле мисалы 20 жыл 10 жылдык болгондо деле мисалы балдар чогулуп, жетим балдарды барып сүйүнтүп бир белек алып бербейби? Туурабы? Мектеп салып берсин. Маселе кошкондо кошпогондо эмес. Кошулуп баргандарда бир үй бүлө жок болуп кетип атат. Бул бир эле маселе эмес. Мен айтайын деген башка маселе. Арам жерге барбагыла, ошол эле. Кошобу, кошпойбу, сени бөлүп салабы, эл айтат, анан эл мындай дейт деп урганың барбы сен? Сен Аллага жаксаң болду да, сен ар бирине кантип жагынасың? Ар бир адамга кантип жагынасың? Урматтуу кыргыз журтум, мен 2025 жылдын 26 май күнү Каракулча районунда катталган каргашалуу окуя боюнча айтайын деген оюмда жок болчу окуяны толук кандуу териштирбей, биздин каада салтка туура келбеген сөздөрдү эмоцияга алдырып айтып алдым. Негизинен мен жалпы 10 жылдык 20 жылдыктар боюнча айттым эле. Элдердин мындай дүрбөлөңгө түшүп кетүүсүнө шарт түзгөнүмө маркум эжебиздин бир туугандарынан жана кыргыз элимен кечирим сурайм. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Мага ОШ, ОИИПтин жана өзгөн РИИПтин, МККтын кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындай окуялар өлкөбүздө катталбасын деп тиленем. Башка жарандарга да өзүмдүн оюмду жана сунушумду айткым келип турат. Окуяны толук териштирип жана так билбей туруп ар түрдүү видео кайрылуу, пост жана комментарий бербегиле деп кетет элем. Учурда ИИМдин кызматкерлери толук кандуу иш алып барып тергөө иштери жүрүп жатканын билдим. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чара көрүлгөнчө чындыкка дал келбеген сөздөрдү таратпай турууңуздарды суранамын. Кыргыз элим, кыргыз журтум. Ошол мен өзүм мыйзамды урматтап, мыйзамдын чегинде жашаган Кыргызстандын жаранымын. Мен зордук зомбулукка каршымын. Ошол маркум раматтылык болуп кеткен апакебиздин артында 5 бала калды. Бардык жакындарына, 5 баласына көңүл айтам. Мыкаачылык менен өлтүргөн тиги өмүрлүк жолдошу мыйзамдын чегинде жазасын алсын деп мен суранамын, өтүнөмүн жана талап кылам. Менден өткөн болсо кыргыз журтум кечирип коесуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.